Казакстан эл аралык жер сааты акциясын кайрадан колдоду. Бул жылы ал жалган Куран айынын 28-синде өттү. Саат 20:30дан 21:30га чейинки бүткүл өлкө боюнча жүздөгөн имараттардын жана объектилердин архитектуралык жарыктандыруусу өчүрүлдү. Президенттин резиденциясы Акурда глобалдык демилгеге тилектештик иретинде сырткы жарыктандырууну өчүрдү. Көз карандысыздык сарайы, Байтерек монументи, ири спорттук билим берүү жана өнөр жай объектилери толугу менен караңгылыкка чөмүлдү. Бул маанилүү архитектуралык комплекстин жанына активисттер, коноктор жана шаардын тургундары, анын ичинде жердин элчилери кыймылынын өкүлдөрү чогулушту. Акциянын катышуучулары бул убакыт заманбап гаджеттердин колдонбостон, жандуу баарлашуудан ырахат алууга сонун мүмкүнчүлүк экенин баса белгилешти. Белгилей кетсек, бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фондунун колдоосу астында өткөрүлүүчү жыл сайын өтүүчү эл аралык экологиялык жер сааты акциясына Казакстан 17-чи жолу кошулду. Мен Казакстандын жаранымын, мен экология үчүн, Казакстандын келечеги үчүн күйөм. Ошондуктан мен бардык адамдарды бул акцияга катышууга чакырам. Мунун баары абдан маанилүү, анткени бул биздин келечегибиз. Бул бизден кийин кала турган нерсе. Ошондуктан аны сактоо маанилүү. В новой конституции сделан. Жаңы конституцияда экологияга, айлана чөйрөнү коргоого басым жасалган. Ал эми биз жердин элчилери кыймыл катары мамлекеттерибиздин багытын ар тараптан колдойбуз. Ошондой эле Таза Казакстан программасын камтыйт. Быйыл жер саатынын алкагында дарактарды отургузабыз. Шаардык акимият бизге 10го жакын мектеп бөлүп берди. Алардын аймактарына жер саатынын демилгеси менен активдүү түрдө дарактарды отургузабыз. Под эгидой Часа земли